Аллах Таала сизге эки түрдүү мамиле кылат. Бирөөсү рахматы менен, бирөөсү адилеттүүлүгү менен. Билесизби, айылда ушу саяк жүргөн, эч бир жашоодо результаты жок, хулиган болуп жүргөн, эсеби жок кыздар менен сүйлөшүп жүргөндөргө туура татынакай ыймануу таква кыз туура келип калат. Бул жерде Аллах Таала ал жигитке рахматы менен мамиле кылды. Ошол кыз келип оңдосун түзөсүн деген максатта. Эгер адилеттүүлүгү менен мамиле кылганда, ага өзүгө окшогон бирөөсү туура келет эле. Бешөөсү менен сүйлөшкөн, бешөөсү менен жүргөн менен туура келет эле. Бирок ага Аллах Таала рахматы менен мамиле кылды. Биз байкасак, көп учурда бизге Аллах Таала рахматы менен мамиле кылат. Ушул эле учурда суроо пайда болот. Эркектерге мамиле кылат экен адилеттүүлүк менен. А бул жактагы кыздаргачы? Албетте кыздарга да адилеттүүлүк. Жөлөгө чөптүн астында жаткан чимелиге дагы адилеттүүлүктү бирдей кылат Аллах Таала. Бүгүн эмес, эртең эмес, бүрс күн эмес, сөз түрдө муну түшүнөбүз. Билесизби, кээде ичиңиз күйүп, кээ бир нерсеге күйүнүп каласыз. Жебеген самсам акча төлөдүм деп. Жок, учурда жеп койгонсуз. Ошонун акчасын эми төлөп атасыз да. Аллах Таала адилеттүүлүк менен, рахматы менен мамиле кылат экен. Мисалы үчүн, түйшүк маселе келип калган учурда, бизнесте бир ката кылып калган учуруңузда бир устазыңызга барасыз, бир агайыңызга барасыз, жол көрсөтүң, мен ушундай түйшүк маселе болуп калды деп. Жеке мага дагы өтө көп келет да. Мен айтам, мисалы үчүн келгендерге, азыр мага эле эмес, башка устаздарга, башка мотиваторлорго болсун, башка агайларга болсун, кимге болсо барсаңыз дагы, алар 10 түрдүү жолду көрсөтөт. 10га барсаңыз 10 түрдүү жолду көрсөтөт. 20га барсаңыз 20 түрдүү жолду көрсөтөт. Бирок ошолорду кылсаңыз, ошол тепкичтен баары өтүп кетесиз. Бул жерде айта турган маселе эмне? 20 түрдүү адам 20 түрдүү жол менен ошол тепкичти басып өткөн да. Өзүнүн ийгилик жолуна салып, сизди ийгилик жолуна жеткиргиси келет. 20 түрдүү адам, 20 түрдүү ийгилик жолу. Болгону Аллахтын рахматы бар да бул жерде. Сиз 20 адамга дагы, мага дагы келбей кое бериң. Сиз өзүңүз кылып көрүң ошо ишти. Ошо бизнесиңизде, ошобой жаткан ишиңизди бул жолдон, ал жолдон кылып көрүң. 21-чи сиз болуң деп атам да. Алардын катарындагы бир адам эмес. Себеби алар кылып аткан изи менен кетип аткан болсоңуз, сиз алардын тепкичинен өтүп кете албайсыз. Алардын тепкичинен дагы бийик чокка чыгыш үчүн 21-чи болуп келиш керек да. Аллах Таала адилеттүүлүк кылса, адилеттүүлүк кылат, теңдүү кылат. Эгерде рахмат кыла турган болсо, бизнесиңиз өтө өнүгүп кетет. Ишиңиз өтө өнүгүп кетет. Ошондуктан, урматтуу мекендешим, рахматыдан үмүт үзбөшүбүз керек. Аллах Таала мээримдүү. Албетте газабыдан мээрими жогору турат Аллах Тааланын. Аллах Таала ден соолук берсин, алтын башыңыз аман болсун. Ушундай.